Белгілі педагог Торонто университетінің PhD докторы жана Нұрсұлтан Назарбаев университетінің профессоры Дүйшін Шаматов Ош мамлекеттік педагогикалық университетінің оқытушыларына жана магистрлеріне лекция оқыды. Иш-чараны университеттің оқу иштери боюнча проректоры Каныбек Райымбеков ачып берип, профессорға ыраазычылык билдирип, сабактын өтүүсүнө ийгилик каалап кетти. Мен ойлойм, бүгүнкү лекциядан көп нерсени аласыздар, себеби илим деген ошондой. Илим деген минут сайын, саат сайын методдары, усулдары өзгөрүп турчу нерсе. Ошондуктан жаңы идеяларды алуу, мен ойлойм, бүгүнкү лекцияда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан бүгүнкү жыйынга, лекцияга да чоң ийгиликтерди каалайм. Анан эми Дүйшөн агай, сизге да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү лекциябыз, мен ойлойм, өзүнүн жыйынтыгын жакшы билет деген ойдобуз. Мүмкін болушунча пайдалуу нерсеге бөлүшкөнгө аракет кылайын, бирок изилдөө деген агай менин сөзүмдү кол тастап кетсе керек. Илимий изилдөө деген деле биз жанагындай оюн зоокду элестетпейбиз. Же болбосо бүгүн күлүп жыргап отурат эмес, көбүнчө мындай олуттуу темаларды сүйлөшөбүз. Лектор билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган бир канча эл аралык долбоорлордун автору катарында заманбап илим изилдөө усулдарынын теориясы жана практикасы деген темада бир күн бою катышуучуларга өз билими жана тажрыйбасы менен бөлүшө алды. Лекциянын алгачкы бөлүгүндө изилдөө парадигмалары, сапаттык жана сандык изилдөөлөр боюнча теориялык маалыматтар айтылып, атайын экспертизалар да жүргүзүлдү. Yeki, üçten iki. Bravo. Makul. Üçten iki. Az önce tasvip edildi. Makul işlesiniz. Bu spor. Tak, at mi? Tak. Aha. 3 oldu. Cildiği kola içkende 3 yolu düşürdü. Bunlarda şans var su içkende de. Demek kol çaldılar. Bu komanda 4 yolu düşürdü. Komanda 3 yolu. Eksperimentin cihintinin hangi çıkarız? Sözümden çıkar, eksperiment, bundan da başladı da yok dedi. Kim açmadı? Eksperimentin sözü de azı. Cihintinin kim cazı koyuyor? Çünkü eksperimentin jönde koyuyor, adam cihintinin cazısı var, disertası var. Kim sonunu var etmedi eksperimente. Bu eksperiment nanday oldu. Ağay bir grupa su içirdi, bir grupa çocuklar kılıp kola içirdi. Cihintığında ne oldu? Kola içkenin nerede çocuklar? Kola tasiri yok. Tezkeresince kola içkenlerin cihintılığı su içkenlerine karaganda naçarrat oldu. Негизги катышуучулар магистранттар. Атайын ушу магистранттар үчүн бир күндүк семинар даярдадым. Кыргыз тилинде өтүп жатат. Магистранттар үчүн эмне үчүн маанилүү? Бүгүнкү семинардын темасы заманбап илимий изилдөөнүн усулдары. Эмне үчүн бул актуалдуу? Бул дүйнө жүзүндөгү азыркы илимий ачылыштарды жаратыш үчүн магистранттар жакшы деңгээлде изилдөө жүргүзүш керек. Ал үчүн дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбага таянып изилдөөнү жүргүзгөндү үйрөнүш керек. Тилекке каршы мурда аспирантураларда изилдөө усулдары деген сабак жакшы окутулган эмес. Ошондуктан азыр биз ушул биздин магистранттар мыкты деңгээлдеги диссертация жазсын десек,
мыкты изилдөө жүргүзсүн десек, алар теориялык жактан дагы практикалык жактан да даяр болуш керек. Андан соң кофе брейк уюштурулуп, кайрадан лекция уланды. Мында изилдөөнүн темасы, максаты, изилдөө суроолору боюнча кеп козголуп, маалыматтарды чогултуу инструменттери боюнча бир топ жаңы түшүнүктөр айтылды. Соңунда лектор изилдөө этикасы боюнча маалымат берип, ал лекция учурунда бир гана өз билимин бөлүшүү менен чектелбей, катышуучулар менен кайтарым байланыштарды жасап, суроолорго да жооп берип өттү. Мага кызыктуу жанагы өзгөчө бир мисалдар менен дагы көрөбүз. Бул маалымат деген нерсе, изилдөөдө маалыматсыз изилдөө жок. Изилдөө жүргүзүш үчүн маалымат топтош керек. Ошонун түрлөрү, же болбосо инструменттери менен таанышабыз. Ар бир студент болобу, мугалим болобу, магистрант болобу, бул чөйрөдө абдан өзүнүн көз караштарын дагы ошол чөйрөсүнө барам деген кыздарыбызга агайыбыз толук кандуу ушул маселелер боюнча маалыматтарды берди. Бул маалыматтарда биз тараптан да бир топ суроолор болду, ошол сунуштар болду. Агайыбыз ал жөнүндө дагы жакшы маалыматтарды бере алды. Профессордун айтымында учурда кыргыз илим изилдөөчүлөр көбүн эсе эл аралык деңгээлге активдүү аралаша албай жатышат. Тил билүү мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан орус тилдүү маалыматтар, макалалар менен гана чектелип калып жатканын белгилейт. Илимий макала темасына жараша, ошо эгер педагогикалык билим берүү тармагында же педагогикалык тема болсо, көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат азыркы учурда деле. Ошону менен биздин илимпоздор тааныш болуш керек. Аны үчүн англис тилинде дагы маалыматтарды ким изилдөө жүргүзүп, аны менен таанышып, окуп, ошолор кандай усул менен жүргүзүп жатат, ошолор менен таанышып, анан өзү дагы изилдөө жүргүзгөндө, ал башка бирөөлөрдүн изилдөөсүнөн айырмаланган, башкача көз караш менен караган изилдөө жүргүзсө, ошондо биздин өзүбүздүн илимге да салым кошот. Ошол үчүн да дүйнөгө да салым кошот да. Азырынча тилекке каршы англис тилди жакшы билбегендиктен дагы анан дүйнөлүк изилдөөлөрдү билбегендиктен тилекке каршы биздин көптөгөн илимпоздорубуз ашып барса орус тилдүү гана булактар менен чектелип калып атат, болбосо кыргыз тилдүү булактар менен тилекке каршы. Быйыл университетте жаңыдан магистратура бөлүмү ачылып, анда учурда 200-гө жакын магистр билим алууда. Алардын катарын информатика адистигинин магистранты Венера Кубатова да толуктайт. Венера бүгүнкү сабакка активдүү катышып, өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алып, өз билимдерин толуктай алганын айтат. Негизинен илим изилдөө бул кандайдыр билим жаатында салым кошуу, өзүңүн салымын кошуу. Анан кандай темалар боюнча мен өзүм алдым, кандай темалар боюнча илим изилдесем болот, магистратура диссертация жазганда кандай теманы колдонсом болот, ушуларды дагы мынтип өзүм аныктап алдым да бүгүнчү. Эми ошого карата иш алып барсам болот дейм. Бизге азыркы семинар жөн гана багыт берип койду. Өзүбүздүн маалымат алууну жана мындан кийин кандай тармакта иштейбиз, кандай эмеде билим беребиз, диссертацияны кандай темада жазабыз, ушул боюнча бизге маалымат келип түштү десем болот. Белгилей кетсек, бул иш-чара окутуучулардын жана магистрлердин өз билимин өркүндөтүп, мындан ары илим изилдөөдө ийгиликтерди жаратуу максатында уюштурулду. Профессордук окутуучулук курамдын ошол илим жаатында, методика жаатында бир топ билимдерин кеңейтип, ошол тажрыйба алмашып, ошол илимдеги жана методикадагы бир жаңылыктар боюнча таанышып, мына ошол иш-аракеттерди өзүбүздүн сабактарга пайдалануу болуп саналат. Кулпунай Мамасалиева, Борон Чергешев, Ошампоо жаңылыктары.